Эми буга чейин эң эски Кыргыз-Кытай мамилесин чагылдырган. Ошондой эле илим чөйрөсүнө кеңири киргизилбей келген Кытайдагы архивдик булактарды эки өлкө окумуштуулары биргелешип изилдөөгө жол ачылды. Ал эми буга чейин атамекендик окумуштуулар кыргыз тарыхына тиешелүү жазма булактарды башка изилдөөлөрдүн негизинде иликтеп келишкен. Кыргыз тарыхчылары көптөн бери тилек кылып келгенбиз, ошону максат көздөп келгенбиз. Кытай китепканаларында, музейлеринде, архивдеринде кыргыз тарыхына байланыштуу 2,5 жыл мезгилди камтыган ушундай биздин тарыхый документтер ал жакта жатат. Ал жакта сакталып жатат. Бул багытта тарыхчы Кыяз Молдокасымов 20-26 январь күндөрү Кытайдын Пекин шаарында болуп, ал өлкөнүн Коомдук илимдер академиясынын тарых изилдөө институтунун директору профессор Бу Сянчун менен жолугушкан. Ал өлкө башчысы Орунбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында жетишилген макулдашуулардагы мурас фондусуна тиешелүү бөлүгүн ишке ашыруу максатында барган. Кыргыздар жөнүндө эң биринчи маалымат биздин заманга чейинки 201 жылы Смятсяндын Шидзи деген эмгегинде, ошонун эмгегинде кездешет. Биздин заманга чейинки 201 жылы кыргыз ээлиги болгондугун ал жазган. Демек ошондон берки карт тарых бүтүндөй Кытайдын архивдеринде. Бул 19-кылымга чейинки мезгилди камтыйт. Сапардын алкагында Кыяз Молдокасымов Коомдук илимдер академиясынын кызматкерлерине Улуу Жибек жолу боюндагы Кыргыз-Кытай тарыхый байланыштары темасында илимий баяндама жасап, Кыргыз-Кытай тарых изилдөөлөрүнүн жаңы барагы, келечек муунга, эки элдин мындан аркы кызматташтыгына, жаш тарых изилдөөчүлөр үчүн жакшы өбөлгө болоруна токтолду. Буюрса сиздерде аябагандай таланттуу, аябагандай мыкты тарыхчы окумуштуулар бар. Мына профессор Ли, Ценгели, анан өткөн жылы Кыргызстанга барган тарыхчылар. Анан бизде дагы ушул эски Кытай тилин үйрөнүп, ушул Кытай тарыхый булактардан тарыхты изилдейбиз деген жаштар көп. Анткени менен өлкөдө байыркы жана орто кылымга таандык Кытай иероглифтерин билген адистер саналуу. Бул багытта көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан жазма булактарды мыкты өздөштүргөн Кытай окумуштуулары кыргыз тарыхына таандык бардык жазма булактардын үзүндүлөрүн иргеп топтоп беришет. Абдан көп маалымат бергенге чолобуз, чамабыз жок. Ал эми кытайча билем дегендердин көпчүлүгү азыркы эле Кытай тилин билишет да. Ошондуктан биз дал ушул эки тараптуу кызматташтык аркылуу буга чейин болуп келбегендей жакшы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп жатабыз. Алардын адистик даярдыгы менен биз өзүбүзгө керектүү булактардын мындай айтканда хрестоматиялык өтө маанилүү жыйнагын алып алабыз дагы. Андан ары бүт дүйнө боюнча Кыргызстанда эле эмес, андан ары өз алдынча иликтегенге мүмкүнчүлүк болот. Тарыхчылардын баамында макулдашуунун негизинде Кыргызстан менен Кытайдын окумуштуу тарыхчылары жана илим таануучулардын ортосунда тажрыйба алмашуу, биргелешип изилдөөдө табылган материалдарды которуп жарыялоо, тарыхты терең иликтөөгө салым кошуу күтүлүүдө. Сүйүнөй Тагайева, Нурдан Карыбеков, Пирамида.